Талас облусуна кризистик борбор уюштуруу зарыл. Бардык жыйындарда айтылып келе жаткан бул маселе бүгүн акыйкатчынын жыйынында да айтылды. Кризистик борбордун ачылышы аймактагы акыйкатчы өкүлүнүн ишине да жардам берет. Маселе карала турган болду. Талас областында кризистик борбор жоктугун билчим да. Анан азыр көчөгө балдарын таштап коюп атат. Булар жаштар да. Анан эмне ушундай болуп атканы бул көптөгөн факторлорго байланыштуу да. Бирден бири ошол кризистик борборлор ошолну алдын алууну иштеш керек. Анан ошол кризистик борбор түзүлсө, акыйкатчыга жардам эле болмок да. Ошол жерде иштеген жумушчу топ. Жыйында акыйкатчыга даттанулардын ичинде турак жай боюнча ар түрдүү көйгөйлөр айтылды. Мисалы, бул келин 2016 жылы сатып алган үйдүн короосунан бир нече соттук жерди коңшусу жазыртып алган деген жүйө менен сотко да бийликке да кайрылып келгенин айтты. Өз билемдикке салып эле көздөйсүз. Эки кошунама жеримди чий берип койгон. Талас шаарында көп кабаттуу үйлөр курулуп жатат, бирок жанындагы жеке үйлөрдү күндөн тосуп көлөкө кылууда. Маселеге ким жооп берет деген 5-6 жаран кайрылды. Дагы бирлери жер, турак жайга менчик укук боюнча, соода имараттардын көлөмүнө жараша салыкты чегерүү боюнча мыйзам кайра талкуулаш керек деген көйгөйлөр айтылды. Акыйкатчыга жазуу түрүндө да укуктук жардам сураган арыздар берилди. Айрым арыздарды Талас облусунун жетекчилиги, облустук мекеме уюмдардын адистери менен бирге жеринде карашты. Көп нерсе проблемалар, пособие маселеси экен, жер маселелери боюнча кандайдыр бир укук коргоо органдарынын, сот органдарынын мыйзамсыз аракеттери, мыйзамсыз чыгарган чечимдери боюнча бүгүн көп маселелер угулду. Өзүбүздүн ыйгарым укуктарыбыздын чегинде мыйзамдуу ушул көйгөйлөрдүн көп жылдардан бери чечилбей жаткан көйгөйлөрдү чечүүнүн мыйзамдуу жолдорун таап берүү аракетин көрөбүз. Жергиликтүү бийлик тарабынан чечиле турган маселелер боюнча бир-эки маселе болду. Ал маселелер жеринде жанагы жол төлөө боюнча жол белгилери, жол жүрүшүндөгү катуу ылдамдыкта айдап бара жаткан автотранспорт каражаттарын ошо көзөмөлгө алуу жагында боюнча маселелер каралды. Белгилей кетсек, жыйында айрым маселеге акыйкатчынын адистери түз мониторинг жүргүзүп жооп берери айтылды. Жылына республика боюнча акыйкатчы институтуна 10 000 арыз түшөт. Анын 3-4 миңин институт укуктук жардам көрсөтүү, кийлигишүү менен чечет деп билдирди аталган мекеменин жетекчилиги. Сайлыкка Сариева, Элхан Арсланбеков, Ала тоо 24, Талас облусу.